Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merimdi, ырайымды борекер, бардан жоқ қылған, жоқтан бар қылған, өлүүден тирүүден өлікті жаратқан чексіз құдіреттің ээси улуу Аллах Тааламдын улуу аты менен баштайбыз. Бир учурларда ушул жерде улуу Аллах Тааламдын улуу аты менен Бу Зейнеп эжекебиздин үйү башталган эле. Аллах Таалам өзү сүйгөн пенделеринин берешендигин, жоомарттыгын, жакшылыгын себеп кылып, мына бүгүн Бу Зейнеп эжекебиздин дагы үйү жаркырап сонун болуп бүтүп олтурат. Иншалла Аллах Тааламдын мээрими, ырайымы менен, Аллах Тааламдын фазлы карамы менен эртең Бу Зейнеп эжекебиздин үйүнүн ички паластары, килемдери, пардалары Кудай буйруса толугу менен бүтөт. Мына заборлору бүттү, сырткы кухнялары бүттү, ички гарнитурларыга чейин, душтарына чейин баардыгы бүттү. Бүгүн душунун ички толук боло турган иштери дагы бүтөт. Ошо сайдылажыбыз сону мыкты кылып, өзүнүн үйүндө иштегендей иштеп, Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн мыкты деңгээлде бүтүрүп берип атат. Эми бул жерде кандай жумуштар болуп аткан болсо, Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн болуп атат. Ошол себептен мыкты кылганга аракет кылып атабыз. Бул жерди тегиздеп, саналуу гана убакыттар калды. Бул үйүбүздүн алдыны дагы истешка кылып, коноктор келгенде көрүп сүйүнө турган, кубана турган, ушул жерге эхсан берип аткан, садака берип аткан адамдар дагы үйүбүздүн жасалгаларыны, үйүбүздүн алдыны, ичини көрүп, ошол берген садакасына ыраазы боло турган деңгээлде мыкты кылып 2-3 күндүн аралыгында бүтүрүп, Бактияр устаздар менен, Ярмухаммед устаздар менен кеңешип, иншалла ачылышыны дагы белгилейбиз. Ачылышына бардык бир туугандарыбызды колдоо көрсөткөн сөз менен группаларга адамдарды кошуп, ким канчалык жардам кылып аткан болсо, бардыгыны чакырабыз иншалла. Бактияр устазыбыз келет, Идрис Айтбаев келет, Эрмек Тынай уулу устазыбыз келет. Ушул жерде эли журтту чакырып, тамак аш кылып, эхсан кылып, буйруса ушул жерде баян болот. Эли журтубузга Кудай буйруса өтө пайдалуу болот деген ишеничтебиз. Ошол себептен жамаат эртең акыркы иштери бүтөт. Акыркы иштерине шериктеш болуп калсаңыздар деген сунуш менен кайрылуу жасап атабыз. Берешен мусулман бир туугандарыбызга эртең килемдерине, ушу пардаларына кичине каралашып койсоңуздар, жардамдашып койсоңуздар, эртең үйдүн ички жасалгуу иштери толугу менен бүтөт. Анан сырткы жасалгылоо иштерин даярдай баштайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах Таалам баарыбызды ушундай жакшылыктарга сүйүп чыккан болсун.